Мыктыбек Абдылдаев жогорку кеңеш өзүн өзү таркатуу керектигин айтты. 14 октябрда Ала Арча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулду. Анда өкмөттүн курамы, түзүмү жана программасы каралды. Жалпы 83 депутат катышты жана 8 депутаттын ишеним каты бар. Эл өкүлү Мыктыбек Абдылдаев жогорку кеңеш премьер-министрди бекитип берип коюп тарап кетиш керек экендигин элдик медианын кабарчысына билдирди. Себебин нааразычылыктардын көбү ушул жогорку кеңешке айтылып жаткандыгы менен түшүндүрдү. Ал эми шайлоодогу форма 2 боюнча айтылып жаткан сындарга бул маселени Борбордук шайлоо комиссиясы эле чечип кабыл алса болорун кошумчалады. Сулайманов менен Канат Керезбаевдин муртосунда мушташ чыкты. Жогорку кеңештин бирдиктүү комитетинин жыйынында депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, жакалашканга чейин барышты. Эскерте кетсек, парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап бекитип берди. Жыйын соңунда бирдиктүү Бир Бол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Анда форма 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого ченди 7%дан 3%га төмөндөтүү сунушталган. Демилге айтылган соң комитет төрагасы Канат Керезбеков кворум жок экенин айтып, документти кароону кийинкиге калтырууну айтты. Кайым айтышуудан кийин экөө залдан чыгып башка бөлмөгө кирип кетишкен. Ал жактан экөөнүн бири-бирине кыйкырганы даана угулуп турду. Андан соң эшик ачылып, жакалашып жаткан экөөнү башка депутаттар ажыратып жатканы видеого түшүп калган. Натыйжада жыйын өтпөй маселе кийинкиге калтырылды. Өкмөт башчы паспортко улуту деген графа кайтарылат. Жаңы паспорттор улуту тилкесинде пайда болот. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында бул эреженин кереги жок. Башкача айтканда, жаран бул графага кирүүнү же кирбөөнү өзү тандай алат. Бул эртең эмес, болжол менен 60 же 90 күндүн ичинде киргизилет, деди ал. Өкмөт Камчыбек Ташиевди кайсы кызматка алат? Премьер-министр Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевге кандай кызмат бере турганын азырынча ойлоно электигин маалымат жыйын учурунда билдирди. Жапаровдун айтымында, ал Ташиев менен 15 жылдан бери тааныш, бирге иштешип, жогорку кеңештин 2 чакырылышында депутат болушкан. Азырынча аны кайсы кызматка дайындай турганымды ойлоно элекмин, чечимди шашпай кабыл алам, деди Жапаров. Эске салсак, парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап бекитип, өкмөт башчылыкка Садыр Жапаровду бир добуштан колдоп беришкен. Ал эми президент аны өкмөт башчылыкка дайындап, жарлыкка кол койду. Өкмөт Садыр Жапаровдун унаасындагы жасалма номери боюнча билдирүү таратты. Өкмөт премьер-министр Садыр Жапаров минип жүргөн унаанын номери жасалма деген маалыматтарды төгүндөдү. Буга чейин соц тармактарга Садыр Жапаровдун унаасынын номери Карчек порталынан табылбай жатканы боюнча маалымат тараган. Mercedes-Benz S-класс автоунаасына тагылган 01 KG 389 AJR мамлекеттик номери Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине катталган, дешти өкмөттөн. Белгилей кетсек, 14 октябрда жогорку кеңеш Садыр Жапаровду премьер-министрлик кызматка бекитти. Садыр Жапаров эл президенттин кызматтан кетишин талап кылып жатат. Бул маселени бүгүн чечебиз. Тарапташтарымды мен чакырган жокмун. Алар менин эле тарапташтарым эмес, бүткүл кыргызстандыктар деп билсеңиздер болот, деп билдирди Садыр Жапаров. Анткени бүткүл кыргызстандыктар президент кетсин, шайлоо жокко чыксын деп талап коюп жатат. Ал эми үчүнчү талабы Садыр Жапаровду премьер-министр болушун талап кылышууда. Мен пресс-конференциядан кийин президентке барып жолугам. Бул маселени бүгүн аягына чыгарабыз. Өлкөдө стабилдүүлүк болушу керек, эл тынч жашашы керек, экономикабыз түшүп кетпеши керек, деп кошумчалады премьер-министр. Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткен. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров маалымат жыйында билдирди. Ал Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткендеги маалымат алганын, бирок расмий анын кайда экендиги тууралуу маалымат жоктугун айтты. Райымбек Матраимов өлкөдөн чыгып кетишти деп жатышат. Мага ушундай маалымат келген. Расмий чыгып кетти деген маалымат жок, бирок чыкканы тууралуу мындай маалымат келген мага. Бул маселени эми расмий кызматтар көзөмөлдөшү керек, деди Жапаров. Сооронбай Жээнбековду колдоо эл чогулду. Президент Сооронбай Жээнбековду колдогон эл Ысык көл мейманканасы жакта чогулуп митинг өткөрүп жатышат. Алар президенттен кетпөөнү талап кылышууда. Эски аянтта болсо Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг өткөрүп жатышат. Алардын талабы президентти отставкага кетирүү. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда жогорку кеңеш төрагасы Канатбек Исаев жана өлкөнүн премьер-министри Садыр Жапаров менен жолугушту.
Мамлекет башчысы аларды кызмат орундарына дайындалышы менен куттуктады. Иштерине ийгиликтерди каалап, жаратман ишмердүүлүгү коомчулукка жана өлкөгө пайда алып келерине бекем ишеним артты. Президент бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирус инфекциясы пандемиясынын экинчи толкунуна, ошондой эле күз-кыш жылытуу мезгилдерине даярдык маселелери курч тургандыгын баса белгиледи. Андан тышкары ал кыска мөөнөттөгү пландардан сырткары ичинде экономиканы калыбына келтирүү, инвестиция тартуу, мамлекеттин социалдык милдеттери жана башкалар камтылган өлкөнү өнүктүрүү боюнча узак мөөнөттүү программаларды дагы иштеп чыгуу зарылдыгына токтолду. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн туруктуулугу жана аны өнүктүрүү үчүн тараптар менен диалогко ар дайым даяр экенин баса белгиледи. Медеткан Шеримкулов, саясатчы: Сооронбай Шариповичтин артыкчылыгы, өзгөчөлүгү республикадан качкан жок, кан төгүүгө жеткирген жок. Саясатчы Медеткан Шеримкулов жалпы кыргыз элине, атка минерлерге өзүнүн жеке пикирин билдирди. Кыргызстанда мыйзам бузуу менен бийликке келүү мүмкүн эмес, айрым убакта келүүгө мүмкүн. Бирок мыйзамды бузуп бийликке келгендердин жолу кууш болот. Келечеги жок болот. Алардын саясий өмүрү, жашоосу, ийгилиги өтө кыска болот. Себеби биздин элибиз кылым карыткан эл, эч убакта адилетсиздикке, адамдын ар-намысын басмырлоого жол бербей келген эл. Ошон үчүн кылым карытып келатабыз. Ар намысыбыз биринчи орунда турган үчүн Орто Азиядагы намысын алдыга койгон байыркы элдерденбиз. Ким бийликке, бийликтин туу чокусуна жетүүгө аракет кылбасын, мыйзамдуу жол менен келиши керек. Бийликке келиш үчүн элиңерди ишендиргиле, элиңердин алдында эмгегиңерди көрсөткүлө. Элдин колун толгоп бийликке келип алсаңар, элиңер кабыл албай коет. Бул бүгүн эле эмес, 30 жылдык тарыхыбыздагы жыйынтык. Алдыбызда дагы шайлоолор турат. 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Демек эртеби кечпи, бүгүнбү эртеңби баары бир парламенттик шайлоого барабыз. Алдыдагы максатыбыз мамлекетибизде стабилдүүлүктү орнотуу, элдин бийлигин сактап калуу болушу керек. 2005-2010 жылкы окуялардын негизинде эки президенттен качып кетти. Сооронбай Шариповичтин артыкчылыгы, өзгөчөлүгү республикадан качкан жок, кан төгүүгө жеткирген жок. Тартипти орнотууга болгон аракетин жасап жатат. Эми кетирген кемчиликтери да бар, аны өзү да түшүнүп турат. Сооронбай Шарипович эмнеге мындай абал жаралганын элдин алдында айтат деп ойлойм. Мен эл тарабынан шайланган президентибиз Сооронбай Шариповичтин бийлик башына легитимдүү президент деп официалдуу оюн билдирип жатышат. Бийлик талашып, мен президент болсом, мен бийликке келсем дегендерге президенттик кызмат бирөө эле экенин айткым келет. Ошол кызматка жетем деп аракет кылгандар көп. Кимиң болсо да президенттик кызматка бир гана мыйзамдуу жол менен келгиле. 2-3 күндөн бери элдин биримдигин сактайм деп жасап жаткан аракетиңерди колдойм. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылам. Силердин ыйгарым укугуңар бүтө элек. Конституцияны жакшылап карасаңар, жаңы парламент шайланып келип биринчи сессиясын өткөргөндө гана силердин ыйгарым укугуңар бүтөт. Ушул республикада бийлик башы калчылдап, начарлап турган мезгилде президент, жогорку кеңеш, жаңы шайланган өкмөт башчы жана өкмөт өз ордунда туруп, ошондой эле жергиликтүү бийлик стабилдүүлүктү сактап, жаңы шайлоону өткөрүшү керек. Жаңы шайлоо качан, кандай тартип, кандай принциптер менен өтөрү боюнча учурда ар түрдүү жолугушуулар, кеңешүүлөр болуп жатат. Каршыларында, калыстарында ортого салып бир пикирге келип, анан шайлоого барышыбыз керек. Оппозициядан коркпош керек. Сенин ой пикириңе туура келбеген пикирди айткан кишилерди жаман көрбөш керек. Себеби башка пикирди айткан кишилердин пикиринде дагы рационалдуу данектер бар. Ошону уга билели. Себеби оппозицияда, позицияда, бийликте жүргөндөр дагы, бийликтен алыстар да Кыргызстандын эли. Баарыбыздын оюбуз, баарыбыздын тилегибиз республикабызда тынчтыкты сактап калуу, элдин биримдигин күчөтүү, регион кылып, түштүк, түндүк, батыш, чыгыш кылып бөлүүгө жол бербөөдө турат. Биз кыргыздар титулдуу улутпуз. Кыргызстанда кайсыл гана улуттун жарандары болбосун, бул кыргыздын жарандары. Кайсыл гана улуттун, диндин адамы болбосун, бул кыргызстандыктар. Кыргыз эли жана кыргызстандыктар Кыргызстандагы баардык улуттун келечеги, бакубат жашоодо жашоосуна, үмүтүнө дүйнө алдында жооп беребиз. Себеби биз кыргызбыз, кыргызстандыкпыз. Президент, өкмөт, жогорку кеңеш, жергиликтүү бийликтин баары бүтүн кыргызстандыктар. Ошол оор мезгилден чыгып кетүү үчүн бирибизди бирибиз уга билели. Бирибизди бирибиз түшүнө билели. Тескери сөз айткан кишини душман көрбөйлү. Мезгилдин ооругунан пайдаланып, бийликти тартуу алууга, элди бөлүп жарып тууган тушкандарын, партиялаштарын колдоосу менен бийликке келип калам дегендер суу кечпеген ой, суу кечпеген аракет.
Кыргызстанды кыргыз элинин биримдигине сактап калабыз дей турган болсок, улуу кечүүнүн баары болуп аксакалдарга чейин жөнөкөй жарандан баштап мыйзам талаасына келип республикабызды сактап калалы. Сооронбай Шарипович, ордуңузга отуруңуз. Болгон жагдайды айтууга аракет жасадым. Кийинки учурда телевидениядан, гез журналдардан оюмду ачык айтып жатам. Бийлик башындагылар бийликке аракет кылып, элдин ишенимин алып келдиңер. Элдин арасында нааразычылык болуп жатканда дайыныңарды чыгарбай качып кеткениңер болбойт. Бийликте жүргөндө сый-сыпатты көрүп, элдин алдында галстукту тагынып жүргөн жеңил. Кыйынчылык келгенде ошону көтөрө билүү, башаламандык болуп жатканда аны уюштуруп жаткан күчтөргө элге туура сүйлөп, баарыбыз бир мамлекетте жашап жатабыз. Ошол мамлекетти сактай билели деп коркпой, элдин алдына чыккан жүрөктүү, билимдүү, акыл эстүү жетекчилер керек. Парламенттик шайлоо мурун өтөбү же башкасы болобу, акылдашалы. Медеткан Шеримкулов, саясатчы.